Şeker Show, şeker. Şeker Show. Şeker Show. Hoş bir. Şeker Show. Şeker Show менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Эфирде Шекер Шоу программасы. Жалпыңыздарга салам айткан мен Дөрөт Канатбеков. Бул мүнөттөрдө албетте жалгыз эмесмин. Бүгүнкү студиябыздын коногу биздин тагыраагы студиябызды көркөбөлөп, шаңгабөлөп келип турган учуру. Жагымсыз күндү жакшы бир адам менен жагымдуу кылып койсо болот экен достор. Ошондуктан бүгүнкү студиябыздын коногу бул күндү, бул саатты жагымдуу гана кылбастан эфирибизди шаңгабөлөп, мыкты маанай тартуулайт деп ишенебиз. Бүгүнкү студиябыздын коногу көп кырдуу талант, ырчы, тамада, алып баруучу Байыш Момунов. Хош келиңиз, кандайсыз? Саламатсыздар Кутман, күнүңүздөр менен. Албетте касиеттүү Ош шергесине келип бүгүнкү күндө анын үстүнө мына жаңы ачылган Ош Перим радиосунда сиздер менен маектешкенге абдан кубанычтамын, даярмын. Эми болушунча болгон суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Рахмат, кош келипсиз. Биздин радиого биринчи жолу келип атасыз. Биздин атмосфера, биздин студия жана биз жактыкпы? Кандай экен? Мен айттым го, киргенде эле аурасы башка депчи. Негизи эле кандай гана жерде жумуш болбосун, сөзсүз түрдө биринчи шарт болсо, ар бир жаран ушул ар бир адистин ээси ушунчалык бир белгилүү иштейт болуш керек деп ойлойм. Анткени шарт болбосо анда иштеш деле кыйын да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай биздин замандын талабына ылайык болуп Ош Перим радиосу деп аябай кооз экен, ичи дагы атмосфера дагы абдан сонун. Şeker Show, şeker. Şeker Show. Şeker Show. Hoş bir. Şeker Show. Şeker Show менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Барыңыздарды катарыбызга чакырабыз. Байыш Момунов агабыз болгон сурооңузду WhatsApp аркылуу жазсаңыз болот. 559 66 16 36 же болбосо түз эфирден дагы сизди күтөбүз. 0222 88 1 88 0 номери кызматта. Демек, Байыш мырза, маегибизди баштайбыз анда. Сиздин жашооңуз учурда Бишкек шаарында болуп жатат, Ошко сапарыңыз кандайча башталды? Ошто эмне кылып жүрөсүз дегендей. Негизи биз Ошко бат-бат келип турабыз, анткени өзүм Оштун Кара Суу районуна караштуу Кең Сай айылынан болом да. Оштон эле кулунумун, анан сагынабыз. Мага бул жактан той чыкса аябай сүйүнөм, кубанам. Анткени үйгө дагы, айылга да барып, баягы айылымдын баягы жытын сагынасын, ушундай эңсейсиң да, айылга барып бир эс алып келсем депчи. Анан Ош, Жалал Абад жактарга той чыкса аябай сүйүнүп, кубануу менен кабыл алып учуп келем дагы. Анан келгенде той өткөндөн кийин, тойдон кийин 1-2 күн атайын запаска алып коем. 1-2 күн эс алып кетейин депчи. Анан шашпай Бишкекке учуп, Бишкекке барып кайра жумуштарымды уланта берем. Демек, Ошко той чыкканда эле эс алуу деп эстейткенсиз да? Ооба, сөзсүз түрдө. Şeker Show, şeker. Şeker Show. Şeker Show. Hoş bir. Şeker Show. Şeker Show менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Азыр Байыш мырза, бизде атайын кыскача суроолорубуз бар. Анкета деп аталат. Буларга сиз кыска, нуска жана так жооп беришиңиз керек. Анда сизге биз алда убакыт беребиз. Мына ошол убакыт аралыгында жооп беришиңиз керек. Даярсыз да? Аракет кылалы. Даяр болсоңуз анда баштадык. Şeker Show, şeker. Şeker Show. Şeker Show. Hoş bir. Şeker Show. Şeker Show менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Анда баштайбыз. Суроолорго кулак салыңыз. Бир жака баруу үчүн канча убакыт жумшайсыз? Бир жака баруу үчүн канча убакыт жумшайсыз? Албетте убакыт жарым саат жумшайм. Жарым саат. Чоң акча же сүйүү? Албетте сүйүү болсо акча болот да. Эки кыз менен бир убакта сүйлөшүп көргөн белеңиз учурунда? Жок, андайдан алысыракмын. Кимдир бирөөгө чалаарда сөзүңүздү алдын ала даярдайсызбы? Албетте кичине даярдап алып, аябай эле мындай даярданбайм, бирок кичине мындай даярданып, эмне деп сүйлөйм. Ошол суроого да так жооп алыш үчүн кичине даярданып алып туруп сүйлөш керек го. Уюлдук телефонуңуздун чехолун жылына канча ирет алмаштырасыз? Чехол кандай деле кызыгы бербейм, бирок сапаттуу болсо бир жолу алмаштырып коем, ошол жүрө берет. Адамды биринчи
ирет көргөндө эмнесине маани бересиз? Албетте адамдын биринчи көргөндө сүйлөгөнүнө, анан адамкерчилик пейилине карайм. Жакшы, алдыдагы убакта эмнени үйрөнгүңүз келет? Эми үйрөнчү нерселер абдан көп, бирок ошондой болсо дагы Бирин билбеген айтыңыз. нерселер көп. Кандай деп айтсам, аны айтыш өтө кыйын го. Сиз эң көп колдонгон шылтоо? Бир аздан кийин барам. Уйкуңуз толукканы үчүн канча убакыт керек? Мага бир 7 саат жетет. Жакын адамыңызды куткарып калуу үчүн мыйзамды бузмак белеңиз? Эгерде ал ошондой абалда болсо, албетте мыйзамды бузганга туура келет. Учурда кайсыларды кайра кайталап угуп жүрөсүз? Өзмурларманбы же кандай? Бардык, каалаган. Кайсы тилде болсун? Көбүнчө ушу фольклор жанрындагылар көбүрөөк жагат. Кыялыңыздагы кесипке жеттиңизби? Жеттим буюрса. Эсиңизден калган апаңыздын кеңеши? Апамдын кеңеши эң негизгиси адам бол дейт. Элиңе жашнакай кызмат кыл дейт. Кандай адаттан арылгыңыз келет? Жалкоо. Жалкоо, Учакка акысыз билет болсо кайда барат элеңиз? Акысыз болсо мен Америкага кетмекмин. Америкага, Шекер шоу, шекер. Шекер шоу. Шекер шоу. Ош берейин. Şeker Show. Шекер шоу менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз.